Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, 29 декабрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Талапкылардан мурун үлгү болгула, Садыр Жапаров той берген аткаминерлерди зекиде. Президент Садыр Жапаров аткаминерлерди ысырапкорлук кылып 500 000 киши чакырып той бербей элге үлгү болууга чакырды. Эскерте кетсек, 28 декабрда министрлер кабинетинин жылды жыйынтыктаган жыйын өткөн. Өлкө башчы кыргыз жараны концепциясы тууралуу айтып келип, ысырапкорлукка басым жасаган. Анын айтымында буга каршы күрөшүүдө дин өкүлдөрү жакшы жардам беришүүдө. Аткаминерлер элге үлгү болгондун ордуна ашыкча чыгым жасап келген фактылар бар. Бул маселеге дагы көңүлүңүздөрдү бургум келет. Элден талап кылаардан мурда аткаминерлер өздөрү үлгү болушу керек. Бизде той деселе 500 000 кишини чакырып дүңгүрөткөн тойлорду беришет. Аларды көргөн карапайым калк акчасы жок болсо да намыс үчүн деп той берип силерди ээрсип жатат деген Садыр Жапаров. Президент ысырапкорлукка каршы күрөш улантыларын белгилеген. Кыргызстан менен Казакстан Ысык көлдө күн электр станциясын курат. Кыргызстан менен Казакстан күн электр станцияларын кура турган биргелешкен ишкана ачышты. Биринчи жолу Ысык көлдө баасы $35 миллион станция куруу пландаштырылууда. Бул тууралуу Улуттук энергия холдингден кабарлашты. Улуттук энергия холдингдин Таза Энерджи деп аталган туунду компаниясы менен Казакстандын TGS Energy Ltd аталышындагы инвестициялык компаниясы биргелешкен күн булагы ЖЧКсын түзүү боюнча устаптык документтерге кол коюшкан. Максаты Ысык көлдүн аймагында кубаттуулугу 50 мегаваттка жеткен күн электр станцияларын куруу. Тор айгыр айылына курула турган алгачкы долбоордун жалпы баасы $35 миллион. Аны ишке ашыруу үчүн 80 гектар жер бөлүнүүдө. Курулуштун биринчи этабы 2023 жылдын декабрында аяктайт, 25 жыл кызмат кылат деп пландалып жатат. Бул күн станциясы түйүнгө жылына 90 миллион киловатт-саат энергия берет деп айтылат маалыматта. Күн электр станциясынын курулушу Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун камсыздоого салым кошору айтылды. Мекеменин маалыматтык кызматы биргелешкен ишкана Кыргызстанда жалпы кубаттуулугу 300 мегаваттка жеткен күн станцияларын курууну пландап жатканын белгилеген. Бирок бул Кыргызстанда күн электростанциясын куруу боюнча биринчи долбоор эмес. Буга чейин ошол эле Тор айгыр айылында станциянын курулушуна капсула салынып, Евразия өнүктүрүү банкы биринчи этабын каржыламак. Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев Каракол шаарынын аз камсыз болгон үй бүлөлөрүнө 400 тонна көмүр таратты. Номер 35 Ак суу бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган парламенттеги элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев Каракол шаарында аз камсыз болгон үй бүлөлөргө 400 тонна көмүр таратты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин маалымат кызматы кабарлады. Эске салсак, депутат буга чейин дагы Ак суу Түп райондорунда Аярлуу катмардагы үй бүлөлөргө 1000 тонна көмүр таратып жардам кылган. Муктаждык болуп аткан үй бүлөлөрдүн баардыгын ошо сот развитиянын списогунан алып, пристан пржевальскийден ошо ар бир үйдү иликтеп жүрүп, ошолордун баардыгын тандап келип туруп, анан биз 150 кишинин тизмесин берип отурабыз. Жардам алып жаткан шаар тургундары ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген, көп балалуу жана аз камсыз болгон үй бүлөлөр депутаттын демилгелүү ишин колдоп, ыраазычылыгын айтышты. Biz seni şaylayız. Taza iştep berdedin elek. Ana iştep atasın. Ömürün uzun bolsun. Tileğinizin bari Allah'ım kabul kılsın. Mına bu yerde Karakol şaharında indivalistlerge yardım berip atasınlar. Uşu indivalit, pensiyenerler, uşulardın batasın Allah'ım kabul kılsın. Ömürünger uzun bolsun. Jetekçilerge tileğinizin barini Allah'ım kabul kılsın. Akılbek Түмөнбаев уулубузга Кудай узун ömür versin, ден соолук versin. El жерине кайрымдуу болуп, ушу картаңдарга күйүмдүү болуп, ушинткенине 1000 мертебе рахмат. Кудайым ömürүн берсин. Мекенибиз, элибиз өссүн, өнүксүн. Баары жетиштүү турмушта жашасын. Балдарга ушу ыйман берсин, балдарыбыз бактылуу болсун. Кары картаңга күйүмдүү болсун. Чоң рахмат балдарым, аман болгула. Акылбекке да рахмат ушинтип энелерин эске алып суукта жылытканына. Каракол шаарына бул жолу 400 тонна көмүр таратылып, ар бири өз даректерине жеткирилди. Эсиңдерге салсак, Ак суу Түп району жана Каракол шаарынын социалдык жактан муктаж бир катар үй бүлөлөрү бир ай аралыгында эл өкүлү тарабынан келген жардамды алышкан. Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер. Амансыздарбы? Туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай биз сиздерге сонун оюн баштадык. Бизде 3 Матис туугандар.
3 Matiz'den tышкары 4 iPhone telefon, 3 iPhone 13. Бұл iPhone 11'ti. Ушул турда ким көп билет алгандарга беребиз. Ким көп билет алса, сизге шанс, iPhone сиздики туганым. Анан 3 iPhone 13'тин бирөөсү ким 10'дан ашып алган, 10'dan ашып билет алган адамдардын 20 адам боло, 30 адам боло бирөөсү утуп кетет. Кудай калса бул экинчи шанс болот. Анан тугандар, биздин оюндун жалпы призибиз билеттин баасы 500 рубль, 1650 адам катышат, 107 приз тугандар. 3 Matiz, 4 iPhone телефон, 100 конверттен 1000 рубльден тугандар. Билетти кандай алам десеңиздер, экрандагы WhatsApp уланган, Сбербанк уланган, 500 рубльдин акчаны которосуз, обязательно чекти жөнөтүп, кыскача атыңызды жазып коесуз, биз сизге бир күндө билет беребиз. Анан бул оюнда тугандар дагы бир жакшы шанс бар. Кудайым буйрса, ким ушул оюндан билет алган болсо, утулдум деп ойлобойсуздар. Салган салымыңыздар үчүн биз ар бир оюнда Кудай буйрса балдар үйүнө кайрымдуулук кылып жардам беребиз. Мына суукта тамак ашынан суранган балдар бар экен. Мен ошол жагын биринчи карадым. Кудай кааласа салымыңыз ошолго эң iPhone Matiz'ден кымбат турат ал салымыңыз. Кудай кааласа бар жок сонун тугандар. Бул Matiz'ибиз 2008, 2011, 2013 тугандар эң жакшы Matiz'ибиз ушул. Эгер 3 машинадан претензия таап акчасын бер десеңиздер, 3 машинадан каалаган машинадан акчасын беришке даярбыз тугандар. Баарыңыздар группаларга таратып тугандар. Биринчи оюн тез арада кыска убакытта подписчик топтоп, билет сатып, оюнду кылабыз. Бир 20-25 күндө Кудай кааласа жаңы жылга чейин оюнду кылсак, сонун болот. Ар бир оюнда 20-25 адамга чейин мен бирден билет жазып берейин тугандар. Группаларга таратып, бизге подписчик жыйнашка жардам берип, колдоңуздар тугандар. Баарыңыздарга ийгилик, омат тугандар. Старт кетти. Полковниктер 4 облустун ички иштер башкармалыктарына жаңы жетекчилер дайындалды. 28 декабрда Нарын, Жалал Абад, Ош, Ысык Көл облустарынын ички иштер башкармалыгына жаңы жетекчилер дайындалды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы билдирди. Ички иштер министри Улан Ниязбеков онлайн кеңешме өткөрүп, жаңы дайындалган жетекчилерди өздүк курамга тааныштырган. Өзүңүздөр күбө болгондой, Нарын облусунун Кочкор районунда жана Жалал Абад облусунун Сузак районундагы жагымсыз окуялардан улам айрым облустук ички иштер башкармалыктарынын жетекчилерин ротациялык түрдөгү дайындоолорду ишке ашырдык. Мекенибиз үчүн, коомчулугубуз үчүн талыкпай күнү-түнү кызмат кылуу керектигин белгилейм деген Ниязбеков. Ротацияланган жетекчилердин тизмеси: Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси болуп милициянын полковниги Канат Жумагазиев дайындалды. Мурдал Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгын башкарып турган. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына милициянын полковниги Жеңиш Абитов дайындалды. Мурдал Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиси болчу. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын милициянын полковниги Жеңиш Жоробеков башкармакчы. Мурдал ИИМдин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы иш алып баруу боюнча кызматынын башчысы болчу. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын милициянын полковниги Орунбай Кочкоров жетектемекчи. Мурдал ИИМдин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары эле. УКМК тергөө учурунда Көлбаев депутат Бакиров менен жолукканын тастыктады. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров Крим төбөлүк камчы Көлбаев менен жолукканын чет каккан билдирүүсүнө жооп берди. 28 декабрь күнү эртең менен атайын кызмат депутаттын мыйзамдагы ууру менен жолукканы тууралуу маалымат тараткан. Бирок Бакиров аны четке кагып, далилдери болсо көрсөтүшүн талап кылган. Кылмыш ишинин алкагында бир катар тергөө жана ыкчам издөө иштери жүргүзүлгөн. Жыйынтыгында жолугушуу болгону тастыкталды. Депутат Өмүрбек Бакиров да, Крим төбөлүк камчы Көлбаев да сурак берген. Анда камчы Көлбаев жолугушканын ырастады. Бакиров чындыкка дал келбеген маалыматтарды айтып, коомчулукту атайлап адаштырып жатат деп айтылат УКМКнын маалыматында. Ошондой эле улуттук коопсуздук кызматы коомчулукту кырдаалга кылдат байкоо жүргүзүп, депутаттын популисттик сөздөрүнө ишенбөөгө чакырган.
Сууктан каза болгондордун саны 55-ке жетти. Америка Кошмо Штаттарында бороондон каза болгон жарандардын саны өсүп жатат. NBS басылмасы 55 адам көз жумганын билдирди. Маалыматка ылайык, адам өлүмү 12 штатта: Колорадо, Иллинойс, Канзас, Кентукки, Мичиган, Миссури, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Теннесси жана Виконсинде катталган. Маркумдар жол кырсыктан же тоңуп калып көз жумушкан. Мисалы, Мичиган штатында 82 жаштагы кемпирдин сөөгү карлар үйүнүн алдында кар үстүндө жатканы табылган. Буга чейин синоптиктер бороон болорун, ал адам өмүрүнө коркунучтуу экенин эскертишкен. Ошондой эле АКШда 100 миңдеген адамдар электр энергиясыз калган. Аба каттамдары да үзгүлтүккө учурап жатат. Кыргызстанда оң рулдуу автоунааларга мунапыс берүү каралууда. Кыргызстанда оң рулдуу автоунааларга мунапыс берүү пландалууда. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин мыйзамдуулук, укук тартиби, кылмыштуулук жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитеттин жыйынында ИИМдин жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын башчысы Азамат Исраилов билдирди. Бул үчүн министрлер кабинетинин башчысынын буйругу менен жумушчу комиссия түзүлдү. Биз Казакстандын тажрыйбасына таянып импорттук автоунааларды мыйзамдаштыруу маселесин карап жатабыз. Бул бир жолку акция болот. Бирок бул маселени Ички иштер министрлиги жалгыз чече албайт. Бажы жагынан жол жоболоштуруу маселеси дагы бар. Комиссияга 10 февралга чейин маселени чечүү тапшырмасы берилди, деген Исраилов. Буга чейин темир тулпарларды мыйзамдаштыруу талабы менен өкмөт үйүнүн алдында бир нече митингдер өткөн. Жакында оң рулда автокөлүктөрдү алып кирүүгө тыюу салуу боюнча өткөн акцияда мунапыс берүү өтүнүчү айтылган. Кыргызстанда 1 миллион 200 миңден аштык автоунаа бар. Расмий маалыматтар боюнча алардын 200 миңге жакыны оң рулдуулар. Ошол эле учурда адистердин айтымында оң рулдуу 10 миңдеген автоунаалар эсепке алынбаган бойдон калууда. Ошондой эле буга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары оң рулдуу машиналарды алып кирүүгө уруксат берүүнү демилгелешкен. Анткени менен Кыргызстандын министрлер кабинети оң рулдуу техникалардын айынан жол кырсыгы көбөйүп жатканын айтышууда. Жакында президент Садыр Жапаров оң рулдуу унааларды алып кирүүгө каршы экенин билдирген. Ички иштер министрлиги да мындай таксилерге тыюу салууну колдойт. Эске салсак, бир нече күн мурун Казакстанда 20 миң оң рулдуу унаа мыйзамдаштырыла тургандыгы айтылган.